Кийизден көркөмдөлүп жасалган бул кооз панолор Өзгөн районунун тургуну Вулкан Осоевага таандык. Ал көбүнчө кыргыз адабий чыгармаларынын каармандарын чагылдырат. Бир көргөндө көз жоосун алган керемет буюмду жасоодо оңой иш эмес. Жөн эле сүрөт тартып жүрчүм карандаш менен, краска менен. Анан муну көрүп алып, ушундай жүн менен тартканга кызыгып, ушуларды тарткым келди. Биринчи баштаган ишим мына болчу. Мен өзүм химиолог болуп иштегем мектепте. Жануарларга көп кызыкчумун. Ушуна аккытан деп коет. Ушуну көрүп, биринчи ушуну баштадым да. Анан муну тартып атсам, кыш болчу, декабрь. Айтматовдун 90-жылдыгы болуп калды. Ошондон Айтматовдун каармандарынан баштагым келди да. Аселди эметтим. Анан кийин мына Жамиляны бакы. Кызкумайдан ала качат ошону. Анан мына дүйшөдү. Ушуларды биринчи жасаган эмгектерим да. Жумаева апа алыскы Алайкы өрөөнүнүн Гүгар айылынан келген. Кийизден жасалган оймо чиймелердин түрүн алып келип көргөзмөгө койду. Илгерки кара терме буу, жабык башыга чачы боз үйгө. Эми жеңилирээгин алып келдим да. Мынандай боого чачып өзүмдүн колуман чабат. Мына курак, каттама курактагы илгерки каттама курак. Муунга калыш үчүн келин кыздарга үйрөтсөк алар бүт эле окуп кетип калышты. Унутта калып бара жаткан 5 кечти саймасын жандантууну колго алган Толгонай апа учурда кол өнөрчүлүк менен өлкөнүн бир топ аймактарында барып келди. Ал бул кечтенин жандануусуна салымын кошуп, жасалуу жолун дагы айтып берет. Муну жүндөн жууп тазалап, ийирип, анан аны кайра боо кылып кургандан кийин анан курайбыз мынантип. Курап неме кылып туруп, анан кийин мына кечтелерди түшүрдүм. 1 айда зорго кечтесин тигип болдум. Жибин ийирдим, кечтесин тиктим. Бир 2 ай 3 ай убакытымды жеди да. Бул унутта калып бара жатты эле, ошону эскертип, сураштырып, мурун кумуундардан сураштырып, 5 кечте кандай болот деп сурап алып, анан тигип жасап чыктым да. Аталган көргөзмө Аялдар комитетинин коомдук бирикмеси тарабынан энелер өмүр мүрөгү деген иш чарасынын алкагында уюштурулуп, 7 облустун лидер айымдарынын башын бириктирген. Максатыбыз ошондой мамлекет өнүгүп келе жаткан мамлекетибизге аял болсок дагы жөн отурбастан бекер ушул коомго жардам берели деген максатта ушуну уюштуруп атабыз. Бүгүнкү күндүн каарманы деген аталыштагы журналга биз ар бир айыл өкмөттөрдөн, райондордон изилдеп таап, ошолорду бүгүнкү күндө биздин отчеттук иш-чарабызда көрсөтүп беребиз. Эске салсак, буга чейин бул иш-чара өлкөбүздүн бардык аймактарында орун алып, Талас облусунан Ош облусуна эстафета катары өткөрүлүп берилген. Сөйүта Кадырбек кызы, Шаршен Шайымкулов, Ширин Тоймонбетова, Кутман таң көрсөтүүсү үчүн.